Assalamu alaikum жамааттар. Ақсокун көчөсүнүн ачылышы болот. Эсан байкенин Улан байке чоң рахмат. Ақсокун көчөсүнүн Бишкектиктер көчөсү оңдолгонуна кубанып, жолугу дасторкон жайышты. Видео тармакка тарап, кадрлар Ак Ордо конушундагы Ак Шоокум көчөсүнүн жашоочулары экени айтылды. Жайылган дасторкондун узундугу дээрлик жарым кварталга чейин жеткен. Менен Кудайга шүгүр ушундай көчө жаркырап, мындай асфальт жолубуз түшүп калды. Ошол жолубуз ак жолтой болсун. Ушул жерде жашагандарга ынтымак болсун. Ошо баарыңыздарга калган ден соолук болсун, ынтымак менен мына 2 айдан бери жаман да жакшы айтыштык. Биздин күйгөнүбүз ушу көчө жакшы болсун дедик, көпкө жетсин дедик. Бизден кетсе кечиресиздер, жол салган. Бишкекте дагы 2 жол камерасы иштей баштады. 17 августтан тарта Бишкектин Жибек жолу проспектисинде чыгыш автовокзалынын жанында жана Сүйөркулов көчөсүндөгү номер 25 4 имараттын жанында жайгашкан фото-видео фиксация камералар толук ишке кирди. Камералар негизинен аялдамаларды көзөмөлдөп, токтоого тыюу салынат жана унаа токтотууга тыюу салынат, белгилерин бузган айдоочуларды автоматтык түрдө каттайт. Эреже бузулган учурда тиешелүү токтом чыгарылып, маалымат түндүк тиркемеси аркылуу жөнөтүлөт. Жүгү бар унааларды бош деп чек арадан өткөрүп жүргөн кызматкерлер кармалды. УКМКнын маалыматына караганда, чек ара кызматкери жана 2 салыкчы дал ушундай схема түзүүгө шектелүүдө. Алар Ак Тилек чек ара бекети аркылуу Казакстандан келген оор жүк ташыган унааларды ичиндеги толтура товарына карабай, бош деп каттап жүрүшкөнү аныкталган. Унаанын айдоочусу жана 3 шектүү атайын кызматтын убактылуу кармоочу жайына киргизилип, тергөө жүрүүдө. Кубаттап туруп, дембедем, чимилдисем эмнеген. Ушта айдоочу электр менен жүргөн унааны ойкутуп кайкытып айдаган. Кайгылуучулар анын мындай эрдигин баалабай 15 000 сом айып жазган. Bir жыл ичинде дагы бир жолу ушундай тентектик кылса 20 000 сом айыпка жагылып, айдоочулук күбөлүгүнөн ажырап калышы ыктымал. Кара Суу районунда милиция кызматкерине пара берүүгө шектелип 22 жаштагы жигит кармалды. Маалыматка ылайык ал 3 күн мурун тагыраагы 14 августта тергөөчүгө 40 000 сом берип жаткан жеринен колго түшкөн. Шектүү андан тергөөгө чейинки текшерүүнү оң жакка чечип берүүнү суранган. Факт пара берүү менен кылмыш иши козголуп, ал убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Учурда тергөө иштери уланууда. Жол жээгиндеги чуңкурга түшүп кеткен аял боюнча чара көрүлдү. Соц тармактарда тараган чуңкурга кулап кеткен аялдын видеосу боюнча чара көрүлдү. Бул тууралуу 17 августта Бишкек шаарынын мэриясынын муниципалдык инспекциясы маалымдады. Текшерүүнүн жүрүшүндө казылган чуңкурлар тиешелүү тосмолор менен курчалбаганы жана эскертүүчү белгилер коюлбаганы аныкталган. Аныкталган мыйзам бузуунун негизинде подряддык уюмдарга протокол түзүлүп, 35 000 сом өлчөмүндө айып пул салынды. Москвада жакшы клиника таппай жүрөсүзбү? Анда мен сиздерге азыр өзүбүздүн кыргыз мекендештер ачкан эң жакшы клиниканы көрсөтүп берем. Бул жерден гинеколог, уролог, лор, невролог, стоматолог жана башка врачтарга көрүнсөңүздөр болот. УМБМ клиникасы таза жана сапаттуу заманбап аппараттар менен жабдылган. Эң негизгиси биздин клиникада биздин врачтар пациенттерге жакшы мамиле кылып, өзүбүздүн кыргыз тилинде жакшы кылып түшүндүрүп баарын айтып беришет. Көп адамдар оорусу күчөп кеткенде гана келишет. Бирок ден соолукту убагында текшерип туруу абдан маанилүү. Эгерде сиз дагы ден соолугуңузду текшерүүнү каалап жүргөн болсоңуздар, анда дароо биздин клиникага кайрылыңыздар. Келип УЗИге түшүп, өзүңүзгө керектүү анализдерди да тапшырып кетсеңиздер болот. Анан дагы достор, бул УМБМ клиникасы кайсыл жерде жайгашкан деп жатсаңыздар, метро Нахимовский проспекттин 1 жана 2 выходунан чыкканда 3 мүнөттүк алыстыкта жайгашкан. Эртең мененки саат 9-дан кечки саат 8-ге чейин иштейт, без выходной. Андыктан келсеңиздер болот. Бөтөн элде, бөтөн жерде жүргөндөн кийин өзүңүздөрдүн ден соолугуңузга дайыма кам көрүңүздөр. Биз сиздер үчүн ар дайым кызмат кылууга даярбыз. Рыскүл Акимжанова Айыл чарба министринин орун басары болуп тайындалды. Рыскүл Акимжанова суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министринин орун басары болуп тайындалды. Тиешелүү жарлыкка министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев кол койгонун ынтымак Ордо билдирди. Рыскүл Акимжанова айыл чарба багытында иш алып барган Бай Элим компаниясынын негиздөөчүсү, жогорку кеңештин экс депутаты
же Адахан Матумаровдун партиялашы Эмиль Токтошевдун жубайы. Рыскүл Акимжанова 2025 жылы парламенттик шайлоого номер 19 шайлоо округунан талапкерлигин коюп, жогорку кеңешке өтпөй калган. Аксыда 34 жаштагы келин асынган абалда табылды. Жалал Абад облусунун Аксы районунда 34 жаштагы келин асынып каза болду. Маалыматты облустун ички иштер башкармалыгынан тастыкташты. Маалымдалгандай, окуя 9 августта катталып, тергөөгө чейинки текшерүү иштери жүргүзүлүүдө. Каза болгон жарандын денесине соттук медициналык экспертиза дайындалган. Экспертизанын корутундусунун чыгышы менен мыйзам чегинде юридикалык чечим кабыл алынат. Ат башыдагы көл сууга ыпыр-сыпыр толуп калганынын себеби айтылды. Жаратылыш министрлигинин маалыматына караганда, акыркы 3 күндө аймакта тынымсыз жамгыр жааган. Мындан улам көлдүн деңгээли көтөрүлүп, жээктеги акыр чигир сууга кошулган. Андан тышкары кыян менен ыпыр-сыпыр агып келген. Аймакта турист тоскон ишкерлер менен бирге жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү чогулуп, көлдүн тегерек четин тазалап чыгышканы айтылды. Кыргызстанда Борбор Азия боюнча биринчи жолу жер көчкү коркунучун азайтуунун жаңы ыкмалары колдонулууда. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына ылайык, алардын катарында жер көчкүнүн массасын азайтуу, аймакты террасалоо жана жер алдындагы сууларды чыгаруу үчүн дренаждык системаларды куруу бар. Жалпысынан 27 долбоор ишке ашырылууда. Учурда 5 объектиде иштер жүрүп, калгандарында инженердик изилдөөлөр жүргүзүлүүдө. Долбоорлордун алкагында 276 үйдө жашаган 1380 адамдын 8 социалдык объектинин жана 12 чакырым жолдун коопсуздугун камсыздоо пландалууда. Караколдо жүк ташыган унаанын дөңгөлөгү жарылып, жанындагы бир нече унаанын айнеги талкаланды. Күбөлөрдүн айтымында окуя 16 августта шаардын кире беришиндеги Кыдыр Аке көчөсүндө болгон. Анда жүк ташыган унаанын дөңгөлөгү жарылып кеткен. Анын кесепетинен таштар чачырап, дүкөндүн алдында токтоп турган Kia Carnival, Honda Odyssey, Honda Stepwagon жана Subaru үлгүсүндөгү унаалардын терезелери сынды. Таласта 5000 орундуу стадион салынып жатат. Учурда курулуш 75% аяктап калган. Объектиде 300дөн ашык жумушчу иштеп жатат. Курулуш министрлиги стадион менен бирге футболчулар үчүн жатакана, тамактануучу жай жана административдик бөлмөлөр түшөрүн билдирген. Курулуш былтыр апрелде башталган. Быйыл эгемендик майрамында ачылат. Манаста жаңы автобекет ишке берилди. Бүгүн 17 августтан тарта Манас шаарынын Көк Арт аймагында жайгашкан жаңы автобекет ишке берилди. Медиадан маалымдашкандай, жаңы жайда жүргүнчүлөр үчүн күтүү шарттары түзүлүп, коомдук транспорт жана такси унаалар үчүн кеңири орундар каралган. Учурда шаардан сырткаркы каттамдарды жаңы автобекетке өткөрүү жана такси кызматтарынын айдоочуларына түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Бишкекте 14 кабаттуу үйдүн курулушунан мыйзам бузуу аныкталды. Тактап айтканда, имараттын 7-кабатында плитадан чыгып турган арматуранын коргоочу катмары талаптарга жооп бербегени аныкталды. Бул имараттын бекемдигине жана коопсуздугуна коркунуч жаратышы мүмкүн. Курулуш компаниясына 200 000 сом айыппул салынып, мыйзам бузууларды жоюу боюнча көрсөтмө берилди. Бишкектеги Тордой Плаза соода борбору бир нече күндөн бери жабык турат. Ижарачылардын айтымында, соода борбору 12 августтагы өрттөн улам иштебей жатат. Беле кетсек, ал күнү унаа токтоткон жайдан жалын тутанып, өрт өчүргүчтөр жайылы электе өчүрүп калышкан.